Жаңадан катарыбызга кошулуп жатсаңыз кутмандуу таң каалайбыз ардактуу угарман. Сиз Санжара радиосунда күнгө карай программасын угуп жатасыз. Биз сизге жогоруда сөз бергендей эле бул таңда дагы өзгөчө аял затына арнайбыз деп айтып өткөнбүз. Сөздөрдө суроолоруңуз болсо 0312 97 98 аркылуу берсеңиз болот. Ал суроолорго жооп берчү адисибиз дагы бизде студиябызга келип калган учуру ким деп ойлонуп жаткан болсоңуз тааныштырып өтөлү. Бизде продюсер Насарчы Кундуз Таштанова эжекебиз келген. Таң арты менен кандайсыз? Саламатсыздарбы. Абдан ыраазычылык билдирем. Кутмандуу таң, кыргыз элим. Чакыргыңыздарга рахмат. Кандай келип алдыңыз? Таңкы маанайыңыз жакшыбы негизи эле? Таңкы маанай абдан сонун. Эки кызымды садикке чуркап барып жеткирип, анан жетишип калдым. Негизи эле угармандарга башында кыскача өзүңүз жөнүндө тааныштырып өтсөңүз, кантип бул багытка келдиңиз? Насаатчылык, ошол эле ар кандай ийгиликтүү айымдар менен стартаптарды чыгарасыз. Ошол жөнүндө кененирээк. Саламатсыздарбы? Дагы бир ирет рахмат, ыраазычылык билдирем. Атым Кундуз Таштанова, Сыкөлдөн болом, жана Таласка келин болом. Анан 33 жаштамын, 2 кыздын апасымын, турмуштамын. 7 жылдай банкта иштедим, Европада, Италияда 4 жыл иштедим. Мигрант болуп жүрдүм. Анан бияка келип турмушка чыгып, банкта кызматкери болуп, 2 жогорку билимдүү дипломум бар. Анан ошол карантин маалына туш болуп калдым, 2 бала менен үйдө отуруп, ошондон улам, анан баарыбыз онлайндын күчүн түшүндүк окшойт. Ошондон улам ушул бир 3,5-4 жыл болуп калды. Онлайнда жүрөм. СММден баштап азыр ошол ырчылар менен дагы продюсерлик кылып, бул Инстаграмда инфопродюсирование деп коет, жанагындай Инстаграмда онлайн сатууларды күчөткөнгө, проекттерди алып чыкканга, ошол эле тренингдер, курстар, продукттар азыр аябай күч болуп жаткан. Ошондой эң мыкты Кыргызстанда психологдор менен иштешем. Азыр бизде аябай көп мындай бум болуп атпайбы? Эл өзү билимге ушундай суусап турат. Суроо талап бар үчүн ушундай предложениялар, сунуштар чыгып атат деп ойлойм. Жана ушул декретте өзүмдү таптым десем болот. Продюсерлик кесип өзүмдүкү экен. Ошол психолог айымдар менен иштешип, сахна артында жүрүп, алардын проекттерин чыгарып, ошондон дагы жакшы ийгиликтерге жетип жатабыз. Жана дагы да бир сонун жаңылыгым, ошол мен өзүм 33кө чыксам дагы, ошол кичинекей кезимдеги кыялымды аткаруу максатында дагы шоу бизнеске, ырчылыкка дагы өзүм багыт алдым. Бирок максатым кандай десем, укмуш бир ырчы айым болуу эмес, бул кичинекей кезимдеги кыялымды аткаруу жана өзүмө ошол хоббимди, энергиямды толтуруу максатында, кыялымды аткаруу максатында ошол анан клиптерди дагы буюрса жаздырып, мындай личный брендке гана кылуу максатында жүрөм да. Өзгөчө ийгиликтерди каалайлы албетте. Анан бүгүн биз сиз менен аялдар өзүн кантип өнүктүрүшү керек, негизи эле аял заты деген теманын алкагында сөз кылабыз. Өзүңүз айтып калдыңыз жогоруда, азыр коомчулук билимге суусап турган чагы деп. Негизи эле ошол келиңиз үйдө отурган айымдардан баштайлы, декреттеги айымдардан баштайлы, өзүн кантип өнүктүрүүсү керек? Алгачкы кадамдар кандай болот? Мен өзүм ошо балдар менен үйдө отурган кезде баштагам, өнүктүрүү максатында. Мага ошо чөйрө керек болгон, эң биринчи нерсе чөйрө. Негизи эле айтып кетейин, мен өзүм еще цифровой психологмун, СУЦА мастеримин болом, профессиональный мастер, МБА диплому менен международный. Жана именно декрет маалында көп айымдар баардыгы эми нукта болсо дагы бир психологиялык жактан депрессияга, ар кандай бир абалга кабылышат да. Мен өзүм да ошондой нерсеге кабылгам. Анан мага чөйрө керек болгон. Чөйрөнү издеп, ушундай курстарга өзүм жазылып баштаган. Анан баштагам да. Анан албетте андай курстарга жазылууга мен жолдошумдан акча сурагай алган эмесмин. Себеби дегенде гос жумушта иштесе, үйдө бир гана ошо жолдошум иштеп бизди багып атса дагы мен дагы башка курстарга акча сураган мага мындай кыйын болгондо, ошондуктан мен жана Лалафодон, башка жактан өзүм эски кийимдеримди сатып, батпай калган, ошо депрессиядан улам батпай калган кийимдеримди сатып, анан наоборот ойлошот го, бир мындай как будто бир курска окуган анча деле жаман нерсе депчи. Жок, наоборот, сонунда чөйрө аласың, мотивация аласың. Мен даже ошол кезде лишь бы бир сетевойго кирип, чөйрө таап, ушулар менен тоого чыгып, плов жеп, ушулар менен кафенияда чогулуу максатында эле бир сетевойго кирсемби деп ойлогом да. Бирок мен сетевой адам эмесмин, вообще да мындай иштеп да көргөн эмесмин.
Кудай жалгап ушундай курстардын аркасынан өзүмдү таптым десем болот. Себеби дегенде именно кризисте, декретте ушундай бердеден кечке иштеген жумушка эмес, государственный эле банкта иштечүмүн, Кыргызстандын алдыңкы банктарында. Анан балдар менен сураныш керек болот, кечке маал садиктен ала албайсың, балаң ооруп калат, жаман көрүшөт дегенде, анан действительно үйдө отуруп бир колуң менен бешигиңди терметсең да, бир колуң балаңды көтөрсөң дагы телефон менен болбой калды дегенде сатуу менеджери болуп, WhatsApp'тан эле ушул башка проекттер менен иштешип, Instagram алып барып, бирөөнүн Instagram'ын алып барып, же болбосо ушундай өзүңдү чыгарып иштесең болот экен, өзүмдү таба алдым дейм да. Анан баардык эле айымдар илимдүү, билимдүү аял балдарына, илимдүү аял билим бере алат балдарына да. Анан өзүн өнүктүрбөсө, өзүн карабаса, ал аял заты балдарында эң көбүрөөк бул аял киши болот экен да, мырзага караганда, потому что мырзалар бизде сыртта көбүрөөк жүрүшөт да. Бул нормалдуу көрүнүш, потому что мырзалар сырттан чыгып акча таап келишет, сыртта иштеш керек. Үйдө отуруп калган эркек бул эми уже мындай комфортко батып бараткан эркек болуп саналат деп ойлойм да мен. Анан вот аял киши үйдө отурса дагы өзүн өнүктүрүп, сөзсүз түрдө, анан аял киши бактылуу болсо, реализованная болсо, канчалык бир мындай баардыгынан дагы камсыздалган, жолдошу миллионер болгон күндө дагы өзүн ойлойм сөзсүз түрдө өнүктүрүп туруш керек, чөйрө керек жана өсүш керек. Анан ошол билимдүү аял балдарына билим берип, жакшы тарбия бере алат деп ойлойм. Ардактуу угарман, сиз Санжара радиосун угуп жатасыз. Сөз түрдө суроолоруңуз болсо калтырсаңыз болот. Ал үчүн 0773-02-02-01 WhatsApp сандарын терсеңиз болот. Түз байланышка чыккыңыз келсе, анда 0312-57-77-98 сандарын териңиз. Албетте музыкалык көңүлүңүз түрүндө байланышка чыксаңыз, сөзсүз түрдө сизди кабыл алганга даярбыз. Азыр болсо толкунубузда Бек Боорубиев ыргайт кете албай жүрөм деп аталат бул музыкалык чыгарма. Всем привет! Как у вас дела? Все хорошо. Yaxshi. Бүгүн насыщенный күн аябай. Кечинде дагы түз эфирге конокко барам. Корозоңуздар кабыл болсун. Ушу менен блокко чыгып кетейин сториске.
бул күнгө карай ардактуу угарман, жаңыдан кадарыбызга кошулуп жатсаңыз кутмандуу таң каалайлы. Сиз Санжара радиосун угуп жатасыз. Коом өнүккөн сайын аял затына болгон суроо талаптар өсүп, аял бир эле учурда сулуу, ийгиликтүү, акчалуу, балалуу болуусу бул коомдун талабына айланып бараткандай. Анан негизи эле Кундуз айым айта кетсеңиз, балалуу айымдардын баласына эмес өзүнө убакыт табуусу негизи чынында кыйыныраак болуп калат. Анан кантип баласына да убакыт бөлүп, өзүнө азыркы учурдагы ийгиликтүү айымдар кантип убакыт таап жатат жана бул нерсеге кантип жетишебиз? Алгачкы кадамдар. Чынын айтканда, наоборот, балалуу болгондон кийин өзгөчө экинчи кыздуу болгондон кийин мага ушунчалык мотивация болду да. Анан мен наоборот айтып кетет элем, тескерисинче баласы бар айымдар ушунчалык мотивациялары күчтүү, каалоо болсо убакыт баардыгына табылат экен да. Өнүккөнгө дагы биз ошол эле стористерди көрүп, Инстаграмда билинбей 1 саат 2 саат отуруп коюшубуз мүмкүн күнүнө. Сериалдарды көрөбүз, ютубта ачып алып турецкий башка сериалдын баарын көрөбүз. Андан көрө ошол убакытты биз өзүбүздү өнүктүргөнгө, өзүбүзгө энергиябызды бөлүп баштасак, өзүбүз менен алек болот экенбиз. Мисалы үчүн чынын айтсам, менде азыр туугандарымды же болбосо жылдыздардын инстаграмын, стористерин көргөнгө вообще убактым жок. Көрбөйм деле да. Мен өзүмдүн жашоом менен ушунчалык алекмин, өзүмдүн окууларым менен. Мен дагы мисалы үчүн бир гана бир ойлошпосун, бир эле курстарды сатат экен деп. Жок, мен постоянно өзүм дагы акыркы эле ошо Сүтсайда окуганыма где-то бир 500 миңдей акча кетти. Россиялык мыкты продюсерден окуган 350 миңдей турду. Ошол эле учурда ал билимдерди кайра эле мынтип берип, качан өсөсүң, адам өскөн сайын ошончолук, кандай десем, осознанность ийилип туруш керек экен да. Анан өсүш үчүн постоянно ошондой чөйрөлөр, жакшы проекттерде дагы өзүнүн күчтүүлөргө барып кошулуш керек экен. Эгерде андай акча каражаты жок болсо, 500 миң, 350 миң деген оңой эмес акчалар. Андай акча каражаты жок болсо, өзүн өнүктүрө албай калабы, же болбосо андай учурда иштей турчу кандай практикалар бар? Жок, азыр эми 4 жылдан кийин азыр мен ушинтип атам да. Мен деле башында албетте мындай мен 2000 сомго акчам жок болчу. Ошондо бир курс болчу, 2000 сом эсамам. Жолдошуман сурап албай айтып атпаймынбы, кийимдеримди саткам депчи. Анан мунун баардыгы постепенно, акырындык менен өсүү болду. Анан мен азыркы айымдарга эмне деп айтат элем? Менин эле ошол эле аяштарым бар, өмүрүндө курс окуп көрбөгөнчү. Анан мен аларды заставлять этип айтпайм. Хотя бы YouTube турат, баардыгы бекер бизде. YouTube'ка кирип изденсе табат, ошолун баардыгын эле таба алат. Чын айтсам, YouTube'дан даже азыр биз операция кылганда эле үйрөнүп алсак болот. Бирок туура эмес, сага кайтарым байланыш берип, энергия берген бар адам да чөйрө ошол нерсе үчүн көбүнчө барышат. Анан хотя бы 500 сомдук, 1000 сомдуктан баштаңыз, анан көрөсүз акырындык менен. Себеби дегенде, мен мисалы үчүн өмүр бою окугум келет да. Бул нерсе мага жагат. Менде азыр сиздерге айтып кетейин, 2 айлык насаатчылыгымда 47 жаштагы айым бар жана 64 жаштагы айым бар. Элестетиңиздер, мыкты оратор бар. Көрсөңүздөр болот, Алтын Рыспекова деп. Анан мен таң калам да. Мен өзүм ушундай жаш болсом дагы ушундай, сиздер таанысыздар, Узаткан Жусупова деп да, психолог айымдын продюсеримин 2 жылдан бери. Анан 44 жашта. Эми элестетиңиз, мен бул жакта жаш көбүнчө ушундай айымдар да мага келишет. Башында ушундай айымдар мен кантип иштешем деп мен коркком да. Көрсө, наоборот, менден күчтүүлөр да келгендердин себеби дисциплина. Мен ошо менен өзгөчөлөнүп турам да, дисциплина. Анан адам өзүн тургузуп жасашы оор да. Ошон үчүн мен деле ушундай бир 10-12 наставникке баргам да. Анан ушуну кылышым керек деп барам. Давай мени мындай катуу кармап, ушу проектти алып чыгалчы деп. Ошондой эле мага деле келишет. Бул менин азыр мисалы үчүн нолдон баштап эмнеден онлайнга өтөм, үйдө отурам, кантип эмнеден баштайм дегендерге биздин 2 жумалык жанагы сатуу менеджери курсу бар, мисалы үчүн курсу бар да. Мисалы үчүн сиз деле мына сүйлөгөндү, ораторлукту үйрөтөм десеңиз, сиз эми WhatsApp'тан да өзүңүз сатып, жактан да сата албайсыз да. Сиздин хотя бы бир менеджериңиз болуш керек да. Ошентип бир сиз проект алып чыксаңыз болот, личный брендиңизди түптөсөңүз болот. Курстарыңызды офлайн, онлайн чыгарсаңыз, ошол
сиздин бир 2000 курсуңузду сатып, андан 200-300 сомдон алган, жөн эле өзүн көрсөтпөй эле WhatsApp'тан жооп берип эле өзүн ушундай бонустарды алган айымдарды сатуу менеджерлер деп аталат. Жана алар эң керектүү кесип, сатканы сиз үчүн, мен үчүн болсо дагы өмүр бою ал сатуу техникаларын өзү менен алып кетет. Андан кийинкиси бул SMM адистерин чыгарабыз. Биз мына бул курстар бизде азыр 3200, 3500 үйдө да. Анан сразу эле ошону иштеп кете алгандай бир мындай эмелерди түзгөнбүз да. Ошол эле SMM адиси мисалы үчүн таштыкка кыргытпа бүт эле SMM болуп калды деп атышат, бирок азыр мен өзүм эки SMM'ди издеп атам да, потому что баары эле өзүн чыгаргысы келип калды, SMM болуп иштегиси келбей калды. Анан баары бир бул нерсе керек. Сиздин мисалы үчүн сиз деле проект алып чыксаңыз, сиздин баракчаңызга монтаждап бир нерселер жардам бергенге, же болбосо сиздин дополнительный бизнесиңиз болсо, шешептер сатасызбы, же көйнөк алып келип сатып баштайсызбы, жетишпейсиз да баардыгыначы. Ошон үчүн по-любому бул жакта команда менен иштешкен, ошондой жардамчы болгон менен өссө болот экен да. Менин аркамда чоң команда бар. Мен 20-30 айымга зарплата төлөймүн. Анан негизи эле онлайн жумуш деп калдыңыз. Азыркы учурда онлайн жумуш, онлайн окуулардын түрлөрү аябай эле көп, бирок тилекке каршы кепилдик бере албайбыз. Анын баары эле эффективдүү, анын баары эле чын. Кээ бирөөлөр мындайча айтканда жөн эле китептен алып бир жумукту жазып деле онлайн курс деп сатып бергендер болот. Анан адис катары айтып өтсөңүз, кантип онлайн сатып алууларда алданып калбаш керек? Кандай, кайдан билсе болот чын эле алып аткан билимин эффективдүү? Азыр адамдар эл өзү кандай десем, мындай да ырчылардын ичинде деле болот го, мындай бир бум деп туруп лампочкадай жанып туруп өчүп калганда, анан эл өзү ылгап алат экен да, канчалык мен номер один, мен мыктымын, мен кыйынмын деген күндө дагы элдин жактырган ырчылары бар го, жүрөгүбүздө мындай орун алганчы. Ошондой эле канча деген эксперттер чыгышат, көбү деле мындай алып кете албаган учурлар болот. Бул нормалдуу көрүнүш, себеби дегенде ар бир адам деген өзүнүн колунан келген ишти жасаган оң да, бирок жүрөгү каалап ушул нерсени хочу попробовать, көргүм келет десе, почему бы нет, көрүш керек да. Анан курс сатып алаардын астында ошол айымга катталып, же мырзага катталып, анын отзывдарын көрүп, анын сүйлөгөнүн эмес, стористе баскан тургандарын, проекттерин, канчадан бери алып жүрөт, ошону көрүп, анан действительно ошол нерсе жүрөгүнөн откликаться этсе, анан алса болот да. Мисалы үчүн мага деле дайыма суроо беришет, мага психолог берчи деп. Мен айтам, мына 3-өөнү берем, 4-өөнү, 5-өөнү берем. Кийим сага жакшы, Инстаграмдан кийим сенин баалуулуктарың менен дал келсе, ошол айымды тандап, мырзаны барып тандасаң болот деп. Анан мен айтат элем, ушунчалык эле прям курстан мындай оозу күйүп мынтип калган айымдар кандай болот билбейм, но хотя 500 сом, 1000 сомдон баштаса болот дейм да. Анан кээ бирөөлөр мына 1000 сомдук деле курстар бар, бир айгачы ушунча баалуулук алышат, чөйрө алышат, мындай осознанность келет да. Анан кээ бирөө көбүнчө ошол ашказанды тандашат экен, 1000 сом, 2000 сомго барып тамак ичкен лучше, чем барып ушундай бир ай сонун сабактарды өтөм депчи. Анан бул адам өзү келиш керек деп ойлойм да. Мисалы үчүн мен ошол эле мамам азыр 57 жашта, мама окуу алчы, психологиялык жактан ушуларды ушул атам өтүп кеткенден кийин эле аябай ушундай башкача болуп кеткен да. Анан окуңуз деп канча айтсам дагы вообще окубай койду, мен окуйм деп. Анан ошол чөйрөгө кошуп баштадым. Бесплатный тренингтерге кошуп, келип баштады, көрүп баштады. Биздин чөйрөгө кошулуп баштагандан кийин азыр өзү окуп кадимкидей өзгөрүп баштады. Күнүгө ыраазычылык жазат биздин үй бүлөлүк чатка. Мындай кандай десем, өзгөрүүлөр абдан сонунда. Анан мен айтат элем, мен болсо ошол эле курсту, психологиялык курсту, ал ашып кетсе 3000-5000 сомдук курста кайра окуңуз деп атам да. Кайра окутуп атам. 2 ай сайын кайра окутуп, түшүнүп, андан кийин аябай сонун өзгөрүүлөр болуп атат. Мен айтат элем, баардыгын эле SMM болгула дей албайм да менчи. Мисалы үчүн кимдин жүрөгүнө эмнени каалоо болуп атса, мисалы үчүн мен азыр вокалга барып үйрөнгүм келип атат да. Барып атам. Барам, үйрөнгүм келет, бул мага жагат. Энергиям көтөрүлөт. Биз билебиз, энергия көтөрүлгөн сайын бизде ошончолук сонун ийгиликтер болот, акча жаатынан дагы каналдарыбыз ачылат дегендей. Ошон үчүн сизге жүрөгүңүзгө эмне каалоо болуп атса, ошону үйрөнүңүз. Балким кээ бирөөнө байырлык жагат, товар алып сатуу, өзгөчө айылдагы кыз келиндерге. Андан кийинкилерге мисалы үчүн Куран курсун окугусу келет, 3-чүлөр SMM болгусу келет, 4-чүлөр акча таап менеджер болгусу келет, 5-чилер кол өнөрчүлүктү үйрөнөт. Мисалы мен ойлойм, бул абдан сонун нерсе депчи.
Ардактуу угарман, сиз Санжира радиосуна угуп жатасыз. Бүгүн биз аябыз өзүн кантип өнүктүрүшү керек, кандай багыттар бар деген теманын алкагында сөз кылып жатабыз. Сөз түрдө суроолоруңуз болсо берсеңиз болот. Алдыңкы мүнөттөрдө жаңыртканга аракет жасайбыз. Ал үчүн 0773 58. Мисалы үчүн Инстаграмга катталып белек деп жазгыла деп. Можно? Инфобизнес анча популярный эмес. Кайсы багыт азыр популярный? Булар психология бааты аябай популярный, байырство популярный. Эгерде айыл жергесинде жашасаңыз, айыл сизден сатып алган адамдар айылда жашаган региондогу кыздар болсо, анда байыр жактан товарный бизнес баштаганга умтулуңуз. Себеби дегенде адамдар мындай курс деген эми мындай бир келечектеги результатты сатып алышат да. Мындай товар кармап туруп сатып алган нерсеге көбүрөөк ишенишет да региондордо. Анан азыр бир гана инструменттер жардам бербейт. Бул мышление, ой жүгүртүү менен да иштеш керек, блокторубуздан арылышыбыз керек. Ошон үчүн сатууларды жасаганга оорураак болуп атат азыр. Курс баштайм деп көп жерде окудум, бирок баштай албадым. Сиздин оюңуз, өзүңүз менен иштешиңиз керек. Жаңы саатка Диджей болсоңуз да жарашмак экен дейт. Диджейликке кастингке барган бир жолу Кыргызстан обондоруна. Тайжем иштечи да ал кезде Назира Кадыева. Бирок үнүм өтпөй койгон. Орусчаны көп кошом. Кыргызстан обондоруна көп барчумун. Инстаграмда иштей элек кезден баштап. Бирок мага жагат ушул сфера, радио, телевидение сферасы мага жагат. Себеби дегенде психологияда мен 1 да
бир деген сахнанын адамдары. Бирлер бизде кимдер? Бирлер бизде Нурлан Насип, бирлер бизде Нурмат Садыров бир. Бирлер ырчылар, сахналар элдин астында болгулары келет көп учурда. Kırgızistan'da saat 9. Здравствуйте, здравствуйте. Mikrofon Жакын? Мондай кылып, мондай. Мындай. Жаңы саатка кош келдиңиздер деп угарман. Сиз Санжира радиосунда Күнгө карай программасын угуп жатасыз. Бул Күнгө карай биз аял затына арналган тема тууралуу сөз алып жатабыз. Аял заты өзүн кантип өнүктүрүш керек, негизи эле колунда аял затына болгон суроо талаптар жыл өткөн сайын өсүп барууда. Дал ушул маселенин алкагында сөз кылып жатабыз. Сөз түрдүү суроолоруңуз болсо кабыл алганга даярбыз. Анан жаш куракка келе турган болсок, буга чейин ушул үйдөгү баласы менен отурган айымдарга көңүл бурсак, эми 50 жаштан үйдө, 40 жаштан үйдө айымдар деле азыркы учурда өзүн тапканга, өзүн издегенге аракет убакыт бөлүп келе жаткан чагы 50ден ашкан апаларыбыз дейли, эжекелерибиз өзүн өнүктүрүүнү эмнеден башташ керек? Өзүн өнүктүрүү үчүн көбүнчө мындай статистикага карасак, себеби дегенде менде азыр ушул айымдар менен улуу муундагы биздин айымдар мырзалар кандай курстарга барып атышат изилдегенде психологиялык жактан. Советтик Союздан калган, Советтик Союзда төрөлүп чоңойгон айымдар мырзалар көбүнчө азыр ошол аябай мындай психологиялык жактан. Ошол эле менин экспертим, мен продюсермин деп атпаймынбы ушу Инстаграмдачы. Анан бизде окугандын баардыгы ошол 40тан үйдө, плюс 35тен үйдө да, психологиялык жактан. Өзгөчө кыргыз тилинде тамшанып окуган экспертим 44 жашта да. Мага деле мисалы үчүн көбүнчө мен ошондой баалуулуктарды көрсөтөт окшойм онлайнда, стористечи. Мага дагы көбүнчө плюс 30дан үйдө келишет да. Анан бул ойлойм да, кандай десем, менин окуучуларымда 18-19 жаштагы кыздарга көбүнчө ошондой жаш кыздар келишет. Алар өздөрүнүн баалуулуктарына жараша окшойт да. Мен да мисалы үчүн 2 айымдын ичинен тандап атканда, мунун балдары бар экен, мага ошогон келин экен, мен түшүнөт деп ошону мындай жакыныраак көрүп тандайм да. Анан өзгөчө ошо 40-50 жаштагы айымдар эмнеден башташ керек? Бул айымдарга ойлойм жан дүйнөсү менен иштеп, ошо психологиялык хотя бы ушу 500 000 сомдон, 2000 сомдук бир курстардан деле башташса, өздөрүнө эле гана жакшы деп ойлойм да. Анан эң таң калыштуусу ошол психологиялык окуган курстагы айымдар көбүнчө Инстаграмдарда жок да. Же болбосо жөн эле пустой. Алар көбүнчө YouTube'дан, же болбосо сарафанное радио деп коет, ошол аркылуу эле угуп аркаларынан келишет да. Анан бул жакта айткым келет, Инстаграм иштебей калган күндө дагы YouTube болобу, башка бир социалдык тармак чыгабы, ошол эле TikTok азыр аябай өнүгүп атат. TikTokто азыр түнкү 10-11де тимеле онлайн дүкөндөр соода кылып баштап атышат, көрүп калышат болуш керек баардыгы. Жана өзгөчө ошол психологиялык жактардан курстардан баштасаңар деп ойлойм да. Мен дагы мисалы үчүн онлайнга келсем дагы баары бир өсүү үчүн мага өзүм менен иштешим керек болду да. Көчө эле ошо стористе бирөө суроо берди, ушунча мындай ийгиликтерге жетип, чоң акчаларга келсеңиз дагы кантип мындай ошол абалда мындай жөнөкөйлүктү сактап кала алдыңыз деп. Мен бир гана жообум, бул билим алдым психологиялык жактан. Эгерде мен ошол жакта барып цифровой психологияны окуп, өзүм менен өнүгүп иштебесем, мен тилекке каршы жолдошум менен да мамилемди бузуп алмак экенмин. Өзүм дагы азыр кайсыл жакта болмокмун, бул дагы мындай
билбейм да. Ошон үчүн мен айткым келет, сөзсүз түрдө бул билимдерди алуу максатында дайыма өзүн өнүктүрүп иштеп туруш керек да адамчы. Негизи эле айтканыңыз психологиялык курстар деп өзүңүз билгендей, бул биздин бизге чейинки муундагы башка муун, Z мууну болсо алар бизден башка муундар, аларга канчалык деңгээлде психологиялык курстар эффективдүү таасир этет? Ошол негизи Биздин улуу муунду айтып атасыздарбы? Чынын айтайын, оорураак. Мисалы мен мамам айтканда деле мына жарымын түшүнүп, анан кабыл алышы дагы кандай десем оорураак болсо дагы, бирок аябай жылыш чоң да. Кайрадан кайталап окуп, бирок аракет кылса, баардыгын айта албайбыз да, мисалы үчүн ар адам ар башка, бирок көпчүлүгүнө мындайча айтканда улуу муунда мен эмне үчүн ушундай улуу муундагы айымдар менен да иштешкенин жакшы көрөм, 2 айлык назарчылыктачы. Себеби дегенде мындай айтканды аткарышат да, дисциплинированныйраак болушат жаштарга караганда да. Анан мындай уже токтолуп калган адам да, баардыгын көргөн адам. Анан өзгөчө эмне үчүн ошо 40-50 жаштагы айымдар менен келгенде да иштешкен бир чети жакшы. Себеби дегенде булар кандай десем уже үй бүлө бар, үй бар, бала чака чоңойгон, уже убакыт бар дегендей да. Эми жаштар менен да иштешкен жакшы. Бул дагы жаңы опыт да, мага келген проекттер менен иштешкенчи. Анан бирок ал жакта да өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар да, ошо кыйыныраак болот бир нерсени да жеткирип бериш или мындай үйрөтүш. Но мындай кандай десем туруктуулук боюнча, айтканды аракет кылып жазабоо боюнча, дисциплина боюнча улуу муун менен оңоюраак наоборот иштешкен. Мага жагат. Арактуу угарман, сиз Санжара радиосунда угуп жатасыз. Сизин билдирүүлөрдү алдыңкы мүнөттөрдө жаңыртабыз. Сөзсүз түрдө номерибизди дагы эсиңизге салып өтөлү. 0773-58-01 сандарына дискалыктын коюңуз. Видеону мага жөнөтүп коесуңарбы? AirDrop мененби же дирекке жөнөтөсүзбү? Тамак жасап эле бактылуу болушат го бuyакта. Işlemimizde var bile. Kaçın tarçattın, muhtemelen tarçattın. Kulak da gönülmeye de. Bir күндө 4-5 тартып салышат да. И потом кое беришет. Бир эле көбүрүнчү. Алgar uçu çok bu belli. Иногда кошулушат, азыр жок экен. Еще анан даталарын айтпай тапшырып, кутман таңдоо баштап элечи. Чтобы повтор бериш. Tövümünde emin de öyle. Мурда мен болсо YouTube'дан алып эле жазып койчубуз да, Атлетикос озвучка кылып элечи, да видеону алабыз да. Картошканы салабыз, салыштырабыз деп элечи. Азыр поварлар менен болуп башталат. Açın başlamak kes. Кайсы? Кухняга? Билбейм. Надеюсь, бул жыл жетишпейбиз го дейм, Kolunu tutarsa. Mayılacı, yoğurcu. Үйгө чейин жетишпейбиз. Bir günde 3 yıl kalmamız gerek. Жетишпейси, үчсем продукт. Atak degen. Düğün ayarı çıkıp ayarı olur da tabii. Tabii 2 yıl beklemen geçecek. Bir önceden geçecek. Azır oturup gelmeyen asapta o ne gibi kurağı tanımlarını. Ne diye doğup gelince. Nefti var gibi. Баары кечип келишет экен, эртең тактан вообще невозможно. İşte ne okuyacak. Sizin benim TikTok'ta stream'de otursam. Ал жака биринчи, мне кажется, я думаю, депутаттар менен башташ керек депчи. Неге? Прикольно болот. Ну, Келиши? надеюсь, да, бул мырза үйдө кандай кожоюнду элечи тамак жасаганды билем. Almada bir işine bir. Да, бешеналиев прикольно. Canan Akay.
Акай, скорее всего, андай проекттерге келбейт болуш керек. Жок, бирок келиши деле мүмкүн. Таза экран. Экрамов келбейт. Акаев менен да бир журналист депутат ким бар? Самый Кожоны чакырып коебуз, может. Саамбековду Ал да келбейт. ал Диндин проектинде жүрүп эле жакында эле. Жаратма менен иштешет да. Типа как реклама. Ал аудитория, башкача аудиторияларды издейт да Саамбекович. ТВга не вариант да. Бул күнгө карай аял заты кантип өзүн өнүктүрүшү керек деген теманы алкаганда сөз кылып жатабыз. Ардактуу угарман, сөз түрдө суроолоруңуз болсо жазып жетишип калыңыз. 0773-72-02-01 сандары кызмат кылып жатат. Биз болсо WhatsApp номерибизге келип түшкөн SMS билдирүүлөрдү жаңыртып баштайлы. Акыркы сандары 47-48 менен аяктаган угарманыбыз жазган. Салам Санжира радиосу, Кутманды Таң, Кундуз эжеке саламатсызбы? Жогоруда Сюцай боюнча окудум деп калдыңыз. Кененирээк айтып бере аласызбы деген сураныш калтырган угарманыбыз. Ооба, Сюцай мен окуп келдим. Цифровая психологияда бул туулган күнүнө дагы карап, анан бул эми психологиянын бир түрү деп айтсам болот да. Анан мага абдан жардам берди. Бул 2000 канчанчы жылында баштадым? Былтыр 2022 жылы Бактыгүл Бадыева эжекебиз мени алып келди. Ошол психологияга мен ага терең ыраазычылык билдирип кетейин, учурдан пайдаланып. Анан ошонун аркасынан ошол базовый билимдерди алдык. Андан кийин ошо коуч катары да профессиональный международный мастерлик, ошо 3 тепкичинин баардыгын окуп чыктым. Психология мага эмнеге жардам берди? Өзүмдү тааныганга жана жолдошум менен мамилемди, апам менен мамилемди жакшыртканга жана кардарларым менен мага келген кандай гана окуучу болбосун, мен анкета кылганда көбү деле билет болуш керек. Мен менен WhatsApp'тан сүйлөшкөндө менеджерлер бар, бирок WhatsApp менен сүйлөшкөндө биринчи эле мен туулган күн сурайм да. Анан ошого жараша эле анан мамиле кыла алам да. Ал канчалык деңгээлде эффективдүү, канчалык деңгээлде чындык билбейм. Сынап көрсөкпү? Сынап көрүңүздөр, келиңиздер. Келиңиз Бегайым. Туулган жылыңызды айтып көрбөйсүзбү? 27 апрель экен биздин Бегайымдын туулган күнү. Катырыңыз 27 апрель 04 1993 э? 93 бü? 93. Окей, 27 бул сонун сандар бар экен. Себеби дегенде бул девятка болуп саналат. Девяткалар кандай болот? Булар аябай мындай элге кызмат кылгысы келе берет да, жардам бергиси келе берет. Мен өзүмдүн миссиям 9, ошон үчүн идеялар да көп, эмоциональный адамдар болот да. Анан мисалы үчүн бирөө чалып мага келе кал десе, чук апарып баарын таштап келе калам да. То есть булар мындай бат кыймылдашат, анан адамдарга жардам бергиси келе берет да. Анан элементарный нерсе, мына мен мисалы үчүн машина айдап келатып бирөөнү пропускать этсем, анан мага мынтип рахмат деп айтпай койсо, ах ты неблагодарный дечимин да мурунчу. Анан азыр болсо адамдардан эмес, жараткандан ыраазычылык күткөндү, жаратканга ыраазы, наоборот, мындай жардам беремби, жакшылык кылдымбы, ал ачкычты сууга ыргытып үйрөнүп атам да. Анан эч ким менден жардам сурабаса, жардам бербегенге мындай кандай десем, сурабагандан кийин, сурабаса деле биз ошондой тогуздар көбүнчө сурабаса деле барып туруп жардам бергибиз келе берет да. Анан бул жакта түшүнүктүү экен, энергиясы күчтүү экен, бат кыймылдайт. Андан сырткардагы анализди жакшы билет да. Бул айымга көбүрөөк кыймыл аракет. Матрицасында 8 жок экен. 8 деген бул практичность жана көбүрөөк акча жаатынан дагы эме да. Анан матрицада 8 жок болсо, акчасы жок деп айтырат көбүрөөк. Жана кыймылдаш керек деп айтат да. Кыймыл аракетке түшүш керек дейт. Анан энергия бар экен, болгон эле ошо аракет кылыш керек, жазаш керек. Андан кийинкиси жакпаган адам менен адамдар менен сүйлөшпөй коюшу мүмкүн. Анан неразговорчивая коммуникация да. Менде да ошол нерсе жок да, бирок мен ошону наработка кылып атам. Биз баарыбыз ошол нерсени нарабатывать этсек болот да. Мисалы үчүн биз машинада кетип баратсак,
мен ушинтип наушник салып алып музыка угуп өзүм отургум келет, унчукпайчы. Жандагы адам менен сүйлөшкүсү келет да, мисалы үчүн. Мен сүйлөшкүм келбейт. Адам жакпаса сүйлөшпөй деле коюшу мүмкүн. Бирок мен жок деп атам. Мен адамдар менен таанышышым керек. Мен сүйлөшүшүм керек депчи. Мен мына мисалы үчүн мага чакыруу келди, мен да келип таанышып коммуникациямды күчөтүп атам да. Себеби дегенде бизге жаратканым мүмкүнчүлүктөрдү адамдар аркылуу берет экен да. Биз мисалы үчүн о Кудайым ага 50 000 берчи, 100 000 бере калчы, 200 000 берип койчу, кантип 200 000 табам дегенде туура адамдарды, туура чөйрөнү берет экен да. Күнүгө 3 адам менен, жумасына дагы көп адамдар менен, күнүнө 1-2 адам менен, жаңы адамдар менен таанышып, биз мамиле куруп, коммуникация, туура тил табышып, сүйлөгөндү үйрөнсөк, ал адам менен тааныш болсок, бизге канча деген мүмкүнчүлүктөр келет. Бизнес дагы коммуникациядан турат да. Ошол эле бизнес это есть идея, отношения, мамиле кура алсак, адамдар менен тааныш боло алсак, жаңы проекттер, жаңы мүмкүнчүлүктөр ошол адамдар менен келет. Мен Италияда мисалы үчүн мигрант болуп жүргөндө 4 жыл о Кудай суранам, жакшы жумушка кирсем экен, кантип тил үйрөнөм дегенде, остановкада турганда ошол кыргыз аял менен, элестетиңиз, Италияда кыргыз аял менен таанышып калгам да. Бул да мага жаратканын берген бир мындай жардам экен да. Автобуста, метродо таанышып калып, анан мен жакшы жумушка кетип аттым элем, ушул үй бүлөдө барып иштебейсиңби, күнү түнү ушул жакта жатып иштейсиң, квартираң бардыгы болот дегенде, муну кийин анализ кылганда, действительно ошол жумушта 3 жыл иштеп мен временный гражданство Италиядан алдым да. Элестетиңиз, эми бул анализ дегенде действительно жаратканымдан суранган нерсени, албетте биз берчи гана жаратканым Аллахым болот, бирок адамдар аркылуу келет экен да, бул себепчи болупчу. Анан ошо 5-чи компетенцияны нарабатывать этсе болот. Анан энергия бар, идеясы өтө көп, эмоциональный айым да булчу. Анан күнүгө бул айымды рахмат, мен сага ыраазымын деп туруңуз. Күн сайын бардык видеолорду тартып социалдык тармактарга чыгарып жатканыңыз үчүн рахмат, мен сизге ыраазымын. Көбүрөөк рахмат, ыраазымын деп айтып турганда, булар аябай ушундай мындай удовольствие алышат да, 2 эсе сонун иштеп беришет. Себеби дегенде булар благодарный, неблагодарный деп бөлүшөт да. Анан мындай да, даже менде ошол нерсе билинет, тогуздарда да отслеживаю. Мисалы үчүн мен балдарыма бир нерсе алып берип, продукт мындай таттуу-паттуу алып берип же кийим алып берип туруп, кимге рахмат айтыш керек деп турам да. Мындай кээбирөө таң калышат, бул одолжение кылып атабы балдарына делепчи. Бизде тубаса ошол нерсе бар экен да. Биз даже менин аркама ушундай сонун болуп атат деп мындай адамдардан баарынан күтө өткөнбүз да. Бирок тогуздардын эң жакшы сапаты бул элге кызмат кылгысы келгени, жардам бергиси келгени, бул абдан жакшы нерсе да. Только тогуздар ушинтип чуркап келип жасап турушат. Анан булар идеялар менен жашашат. Булардын идеялары өтө көп да. Идея келди, сразу идея да. Идеяны ушул тогуздардан көп алсак болот экен. Анан бул илимде негизи туулган күнгө карата мүнөздөмөлөр, балким келечекке насаат кеңештер айтылып калат. Сиздин тажрыйбаңызда дал келбей калган кээ бир учурларда бирөөгө берилген характеристика ушундай учурлар болду же ар дайым туура болобу? Албетте, бул жакта мындай да, мисалы үчүн миссиясы туура санасам 8 экен, 8 деген эмне? 8 деген результатка иштейт. Көбүрөөк акча каякта бар, ошол жака 8 деген бул негизи акча да, материалдык мир да. Анан кандай десем, мен мисалы үчүн өзүм 1 болсом, 1-9 болсом, менин апам 7, атам 6 деген эмне? Бул биздин президентибиз 6 да. Алтын Кудай сүйөт, колдойт деп айтат экен да. Ал каякта эле, азыр каякта да. Анан ошончалык мындай алтын мага эмне дечи, акылдуу бол, жакшы окусоң жакшы жерде иштейсиң, мынтесиң деп. Мамам болсо духовный жактан, то есть мен кандай үй бүлөдө да тарбияландым, ата-энем кандай багытта берди, тарбия, мунун баардыгы дагы влиять этет. Бирок чынын айтканда өзүнүн данности бар да, тубаса данности, ошол баары бир ойнойт да. Анан бул 1 экен, бул 9 экен дебестен, любой адам менен тил табышып, сүйлөшүп, иштешип кете алабыз. Мен да бөлбөйм, мисалы үчүн, сен мисалы үчүн 8 экенсиң, сен 6сың, мен сенден корком деп мындай эмес. 8сиң, мен сенден корком эмес. Мен любой адам менен иштешип кетем. Просто эле кандай подход кылыш керек мен билем да. Мисалы үчүн кандай подход кылыш керек, бул айым кандай идеяларга бай экенин, же болбосо мындай бирлер келсе, сен ушул мына менеджерлердин башчысысың дегенде бирлер башкаргысы келип турат. Анан стратег башкаруу системаны бир 2 кызды бөлүп, 3 кызды бөлүп туруп эле сен ушунун башчысың деп койгондо жумушун так аткарат да. Себеби дегенде ал жоопкерчилик алган айымдар да көбүнчөчү. Или 5ти сатууларга коем мен. Потому что алар мындай
мындай сүйлөшүп адамдар менен аябай жакшы сүйлөшүп жакшы сатуулар жасайт дегендей да. Анан ар бир адамды мынтип цифраларын карап туруп анан ошол ордуларына сунуштап, же болбосо мына 9-7 келгенде мен сен аябай креативныйсың, сен деген видео тарта аласың, сен деген мондай макеттер жаза аласың, сен видео съемкаларды кыла аласың, сен деген рил съемкаларды кылып жаза аласың, колуңан келет деп, колуңан келет, боо келет десе эле кээ бир мындай ишенимкен да. Менин насаатчым айтат да, сага ушул нерсе жардам берсе, сен ишенсең, колдоно бер, пожалуйста депчи. Ошондуктан айтат элем, бул жакта ишенбеген адамга эми албетте ал ишенбейт да өмүрүчү. Анан бул деген кандай десем, мага кандай түшүнгөндү, адамдар менен мамиле кылганды жана өзүм менен иштегенге дагы жардам берет. Ардактуу угарман, сиз Санжара радиосун угуп жатасыз. Бул күнгө карай программасы. Сыналуу мүнөттөр калган жагы эфирибиздин бүтүшүнө андыктан суроолоруңузду берип калсаңыз болот. Сөз түрдө 0773-580201 бул биздин WhatsApp сандарыбыз. 0312 57 98 бул түз эфирдин байланыш сандары. Музыкалык бөлүмүнө байланышка чыксаңыз сөз түрдө кабыл алабыз. Нурлан Насиптин аткаруусунда ата деп аталат бул музыкалык чыгарма. Seniki kaçın? 23 август 2001. 23.08.2001. 23 пятерка? Кийимге мани стиль пятерка деген стильный да, анан эле обидчивый болот да. Жүрөгү хрустальное сердечко, кичинекей жүрөгүң кичинекей да. Ана тарынчак эле тарынчак болот. Бирок пятеркаларды эмнеге жакшы, мен пятеркаларга жакынмын да көбүрөөк дагы. Себеби булар деген тонкий интеллект жакшы иштейт, мээлеричи, адекватный болот булар. Экөөбүздө адекватность жок. Мисалы үчүн машина айдап баратып туктап турчу мындай. Түшүп кетиши мүмкүн да. Биз неадекватныйраак жүрөбүз да, анан эмоция калтырышыбыз мүмкүн, экөөбүз катуу монтип деспотичный болушубуз мүмкүн да. Анан мисалы үчүн экөөбүз деген мы хотим помогать, но за деньги деген нерсе бар да. Кыз жардам бергибиз келет, бирок акчага деген да. Анан миссияң 8 окшойт. 8 деген эмнени билдирет? Ты там, где деньги. Там, где больше денег кетип калышы мүмкүн да. Onu деген 10 деген 1 болот да, бирок мен 1мин, бирок 28 да, 2 плюс 8 анан түшүнүк бар да. Анан ондорду мындай бирлер деген аябай мындай. Мен айттым, ошондой кылыш керек деп турушат да бирлерчи. Анан бирлер лидерлер болот. Мен мисалы үчүн 1мин да, бирлер деген танк болот да. Эми элестет, мындай көбүнчө сахна адамдары да жылдыз болгулары келет. Анан бирлерди вообще критика кылбашың керек. Сен азаматсың, молодец, кыйынсың деп эле турушуң керек. Критика кылдыңбы болду, өзүнөн монтип түрт салат сени. Вообще жоготпой коет да. Анан онукен обнуление бар да. Бир күнү мен номер 1 лидермин дейт, бир күнү мен колуман өзүнүн ичинен внутренний состояниясы ошондой болот да. Анан 1.9 жакшы. 23.08.2007 энергия жок экен, бат чарчап каласың сен. Энергия жок экен, 8 бар экен, акча бар экен деп коем. То есть эмесиң да, кыласың да. Эме аракет жасайсың да, кыймыл аракет жасайсың. 1-2 бар, түшүнүк бар экен, түшүнүктү айымсың да, түшүнгүң келет да. 2 бар экен сен. 2 деген бул адамдар менен мамиле, дипломатия, сенде да 2 бар экен жакшы. Биринчи 2 турат. То есть мисалы үчүн кээ бир айтат, акча же мамиле дегенде акчаны тандашат да. А сен баары мамилени бузгуң келбейт да. Мамилени сактап каласың да. 2 деген түшүнүктүү. Еще сен 2 бар экен да, 100% понимающая. Психологияга кызгатпашың керек сен, Психологмун да. Психологсуңбу? Профессия. Экилер прирожденный психологдор да ошо. Продюсер кереги жокпу деп кирбейм. Окуучуларым берейин деп эле. 8, 2, 9. Сага ошо 9 жок да, ошон үчүн сен бияка жакын турбайсыңбы? 9'ду жаныңа алып жүрсөң, идея. Ден соолугуңду карашың керек көбүрөөк. 2, 3, 5, тоже 5 жок. Сен өзүң бирок башың 5 экен да. 5, 2001, 5 иштеп атат. Сен да масштабка чыккың келип атабы? Масштабка чыккың келет, таанымал болгуң келет, имидж сөөлө.
стиль, монтип өзгөрүп эле креативный болуп масштабка дайыма чыккың келе берет. Бизнестин адамысың сен. Соода саттык менен да алек болуп болушуң керек. Байырдылыкты да кылбайсыңбы? Иногда кылам, бирок эме. Ошо билгем да. Эме да? Бизнес ачкың келет, масштаб. Бул күнгө карай да жардык тугарман, тилекке каршы убакыт деген ушундай нерсе экен. Бат эле өтүп кетти. Бизге берилген убакыт дагы акырындык менен өз соңуна чыгып бара жаткан чагы. Келиңиз эми Кундуз айым сизге эркин микрофон берейин. Жалпы Санжара радиосунун угармандарына, кыргыз калкына кайрылууларыңызды жолдоп өтсөңүз болот. Терең ыраазычылык билдирем. Чакырууңуздарга рахмат сизге Айзерек айым. Андан кийинкиси эле кыргыз элиме ыраазычылык билдирем. Кыргыз болуп өзгөчө мына Санжара радиосуна, биздин уктуруушуна, кыргыз радиосуна дагы аябай сүйүнөм. Мен ушунчалык орус мектепти бүтсөм дагы, ой жүгүрдүм, орусча болсо дагы, Европада жашасам да мен мекеним сагынуу экенин билем. 3 жылдан 4 жыл ошол жака келбей жүргөм. Мен ушул кыргыз ырларын сагынып, ошол жакта ишенесизби, мен давно этот Кыргызстан, мен Европаны каалайм, мен орусча, англисче музыка угам деп кеткем. 3 жыл 4 жылдан кийин чимкирим агызып, мекенимди сагынып келдим да. Эмнени айта алам? Каякта жашабайлы, Италиябы, Америкадабы, биздин каныбыз кыргыз болуп жаралгандан кийин өзүбүздүн ушул салтыбызды, тилибизди, динибизди алып кеткенибизге бардык ушундай алып кетишибиз керек да. Анан мен ошол жака барып нукура кыргызча ошо Роза Аманова, фольклорлорду угуп алып, наушникке салып алып ыйлаган күндөрүм болгон сагынычтан. Ошондуктан мен абдан жакшы көрөм. Кыргыз болуп төрөлгөнүмө сыймыктанамын. Санжара радиосуна терең ыраазычылык билдирем, сиздин коллективдерге. Андан кийинкиси эле кыргыз элиме тынччылыкты каалайм, молчулукту каалайм. Тынччылык болгондо бизде тойлор болот. Элибиз бай болсо, молчулук болсо, асманыбыз ачык болсо, тойлор болот, жакшылыктар болот дегендей. Тынчтык болсун, элибиз жакшы жашасын. Анан сөзсүз түрдө өзүбүздү дагы руханий жактан дагы өстүрөлү, өнүгөлү. Анан өзгөчө айымдар, кыргызымдын айымдар бири-бирибизди колдойлу, бири-бирибизди сыйлайлы, бири-бирибизди өйдө жака ийгиликтерге бири-бирибизди мындай колдоп, жакшы ийгиликтерге жетели деген ниетим бар. Сиздерге ыраазычылык, жакшы күн каалайм баарыңыздарга. Жакшылыктар көп болсун, токчулук болсун, молчулук болсун, асманыбыз дайыма ачык болсун. Рахмат. Чоң рахмат атайын убакыт бөлүп келип бергениңиз үчүн. Жалпы Санжара радиосунун угармандары, жалпы жамаатыбыздын атынан терең ыраазычылык билдиребиз, ийгиликтерди каалайбыз. Жаңы чыгармаларды сөзсүз түрдө сизден күтөбүз жана о толкунда бөлүшкөнгө албетте даярбыз. Сагынып келем. Бир гана ийгиликтер болсун, ардактуу угарман. Биз болсо бул күнгө карай программабызды жыйынтыктайбыз. Сиз менен коштошпойбуз. Алдыңкы жарым саат башында сиздерди жаңылыктар топтому күтөт. Андан кийин Табарман оюнунан